Маңдайына ок тийгендей эле ойгонду. Жаш баланын ууртунун жылмайышындай болгон жагымдуу таңдан дайын жок. Анткен менен тилден калып өлгөн түнгө жан кирип, атар таңдын алты катар болгон мизак чарыгы көрбөсүн деп жарадар жыркы чөмдөнүп, капчыгай көздөй жылып баратат. Чыңгыз терезени ачты эле, кыз жытындай насек, тун сүйүүдөй уяң, ары тартынчаак жел анын куюндай түшкөн көңүлүн көтөрүп жибергендей болду. Анан азыр эле же өңүндөбү, же түшүндөбү айтор уйкусунун ортосунан Бүбү Саранын айткан сөздөрү кайрадан дил көөнүндө жаңырыктап жатты. Айтканда да угуп тургун, ачин, сөзүмдү бөлбөй угуп гана тургунуң ачин деп туруп айтты. Бул эмнеси? Жерге кече эле бербедик беле? Майдын онунда үзүлдү эле, бүгүн канчасы? Бүгүн. Ой, бүгүн анын төрөлгөн күнү. 17 май тура. Ал жандана түштү. Ошондой эмнеге эле түшүмө кирип, көзүнүн тирүүсүндө айтпаган өлүм, өмүр философиясын айтып калды дейин да, деп Бүбү Саранын жана айткан, көңүлүнө кыт болуп калган сөздөрүн диле карта кайталап жатты. Ал уктап жаткан. Бүбү Сара ак куу кебин кийип, терезеден учуп кирди да, анын жанына отуруп, адатынча маңдайынан сылап, анан буларды айткан. Өзү жаралгандан акын болгон эмесмин деген адамдар да өмүрүндө бир жолу тагдырдын башка салганынан улам кыйын кырдаалга кабылышат да, талант кудуретине кезигип акын болушат. Алар бу дүйнөдөн сүйүү деген бакыт таап, а бирок ага бир өмүрдө бир жетпей, анан ошол кыйналган жаның чыгарда жаныңа келип, кашыңда турган учурда экинчиси сүйүү азабынан жанга баткан запкысынан улам. Ооба, запкысынан улам карып болуп карегинен айрылганына карабай, тозок отуна түшкөн менен бу тагдыр дегениңдин айтканы боюнча бир убакта бой боздоп жетпей калган, же өзү аны анча теңине албай, же болбосо көңүл отуну жүрөктүн ишекенине маани бербей койгон адамынын боздотуу ийер, боз шыбак баскан бейитине ыйман арнап таазим кылган кезде, өкүнүч менен өксүүгө дилин жара батынып, мүрзө башында жер куйга түшүп, таш тиштеген адамдай тилден кала турган маалда сөз жетпес, акын болушат. Ушу азыр сен дагы ошондой кудурет касиетке кетерсиң. Ошондуктан сен эми Чыңгыз, бу жалганда бир жолу болгондо да каалаганыңдай каалап жүрүп, тилегениңдей тилеп жатып, жетип туруп, дүйнө сага жүрөгүңдөгү сүйүү болуп, дүйнө сага алаканыңдагы бакыт болуп, кара көзүң менен тең айланып турганда, бир өзүң гана жетпей койгон бир махабат үчүн акын болушуңду, мойнуңа кургур салынып, дилиңден ыйлап, бир кудайдан жалынып кыйнал. Бул сенин колуңдан келет. Ошондо гана мен сени баштагыдан да миң бир эсе жакшы көрүп, миң бир эсе жанымдай санап, анан мурдагыдан миң эки эседен ашык сүйүп, бир убакта сен үчүн жер үстүндө жашаганым чын болсо, анда мен жер алдынан армансыз адамдай болуп, козголом да күн тийбес жайдан күлүмсүрөп ойгоном. Ооба жаным, жалгыз дүйнөдөгү менин гана, өзүмдүн гана жаны бирге жалгызым. Ошондо гана бейит ырынан унутулбас улуу сөзгө айланган касиеттүү махабатта, махабаттын теңир сүйгөн ыйыкыры да, махабат бактысы да кайра жаралат. Кайра жаралган кайгы кайрыгында муң армандын үнү болбаган бул ырды сен экөөбүз тооталаан эмес, бири-бирибизди кирпик какпай карап алып, карегибизге карек нуру аркылуу куюп салып, эки дене бир жүрөк,
эки жүрөк түбөлүк жаңы бир сүйүү болгучакты ырдайбыз. Ошондо Чыңгыз, сен мен болосуң да, мен сен болом. Ооба, бейит ырынан экөөбүз гана, жараткан экөөбүздүн биздин Кудай менин кубанычым деген махабат кайра жаралат. Кайра жаралган мындай махабат эки дүйнөнү бир дүйнөгө айлантып, эки дүйнө картат. Жарык менен караңгы бири-бирине биригет да ак жарыкты жаратат. Анткени Чыңгыз, сүйүү деген дүйнөдө менин өлбөй калганымды бир гана сен гана жаным билесиң. Ошол үчүн сүйүү деген өлүмдүн карама каршысы атаандаш эмеспи? Бул дүйнөдөгү эң биринчи улуулук, төрөлүү, андан кийинки улуулук махабат. Биринчи улуулук өлгөн менен экинчиси эч качан, эч убакта жок болбойт. Аны билген, ыйык көргөн эл барда улуулуктун ыры болуп жашай берет. Бүбү Саранын ушинтип айткандарын ал уйку сонун ортосунда уккан. Азыр аны кайрадан эстеп, кайрадан дилге өнүндө кайталап чыкты. Неге минтип, таң алдында табышмак сыр кылып айтты. Бүгүн анын туулган күнү экен. Аза кайгы азабында жүрүп, аны да эстеген эмес экенмин. Куу кайгыга кул болгон менен пайда жок. Таруудай чачылган акылымды жыйнап, өзүмдү өзүм колго алайын. Тегерегинде тескери ойлоп, жанымдын жарымын, күнүмдүн жарыгын аларча көрүстөнүнө коюп койгонумду билгендер, ошондон кийин мына минтип адам сөлөкөтүнө айланган абалда калганымды сезип, иштеринен таш тилек айтып табалагандар бар. Аларга туткун болбойн деп ойлоду. Анан ичинен бүгүн сенин төрөлгөн күнүң тура бүкөн. Эмнеге түшкө кирдиң десем, ооба, бир мен үчүн сен төрөлгөн ушул күн бардык күндөн улуу күн. Ал анткени ушул күнү менин эч кимге бербеген махабатым төрөлгөн. Менин адамдык бакытым да ушул күнү төрөлгөн. Ошол үчүн азыр сага барайын. Жер үстүнөн жердин алды тынчта, кең да болсо керек. Тынч жатып тур, мен азыр барам деп шашкалактап калды. Эч ким келе электе барып калыш керек. Башына ушул ой келди. Анткен менен анын алдан эге жүлүнү сыздап, жүрөгү канап, аза менен санаанын жаратына чыдай албай турду. Жерге жарык жаңы эле кирген өңдөнөт. Сыртта төбөсүнөн жарыгы күйгөн таксиден башка эч ким жок экен. Бүгүнкү акылым болгондо кечээ күнү каталыкты кетирбейт элем. Көңүлү жумшак адамдар эч убакта сүйүүсүнө жете албайт. Жетип турса да, жеткен күндө да алар эч качан бактылуу болушпайт, деп койду дилге өнүнөн туура көрүп. Эмнеге минтип айтты? Кечээ күнкү каталыгы кайсыл эле да, а бүгүнкү акылы кандай болуп кетти? Мунун жайын бир өзүнөн башка адам билбесе керек. Балким таң атар алдында уйку сонун ортосунда көргөн түшүнөн улам, ошо кайыпты арыгандай абалдагы сыры сыйкыр түшүнө кирген Бүбү Саранын сөздөрүнөн улам, айрыкчанын: Чыңгыз, бу жалганда бир жолу болгондо да каалаганыңдай каалап жүрүп, тилегениңдей тилеп жатып жетип туруп, дүйнө сага жүрөгүңдөгү сүйүү болуп, дүйнө сага алаканыңдагы бакыт болуп кара көзүң менен тең айланып турганда, бир өзүң гана жетпей койгон бир махабат үчүн акын болушуңду мойнуңа куруң салынып, дилиңден ыйлап, бир Кудайдан жалынып, кыйнал деп айтканын акыл кылып ушинтип окшойт. Айтор, өмүр деген ар дайыма өр талаштан байга алып турган күлүк ат эмес турбайбы? Бирде өзүнүн жарыгына өзү зар болгон өчөр оттой өксүйт экен. Азыр Чыңгыз ошондой санаанын чогун жылаң аяк басып,
кайгыдан канжар мизин кармап, жалын ичип, ташты иштеп турган убагы. Ал деле пенде-го. Алынбай калган өчкө айланган өткөндөн калган өчпөс өртү, өзөгүнө өрт болуп түшүп, өтүнө тешип таш болуп калган өмүрү кеткис өксүүсү бардыр. Таң азандан кызыл-тазыл гүл кучактаган Чыңгыз Бүбүсаранын топурагынын жыты кетелек мүрзөсүнө барды. Гүл сулуусу, гүл жамынып, бейкапарлыктап, бир келсе Ачин келер деп жаткан экен. Ачини ушу Чыңгыз фамилиясын баштамгасы менен ысымынын биринчи муунун алып, ага Ачин деп ат коюп алган. Тизе бүгүп мүрзөнү телмире тиктеп, бир аз отурду. Караган адамга Куран окуп жаткандай. А бирок Чыңгыз Куран окуганды билчү эмес. Жөн гана бешинесине жазганын көрүп, бейит башында тагдырга баш ийип отурду. Мен келдим Бүкөн. Кандай жаттың? Келдиңби Ачин? Жакшы жаттым. Түндө сен түшүмө кирип, кечирим сурап жатыптырсың. Ойгонуп кетип, сени келет го дедим эле. Бүгүн келбесем, анан качан келет элем? Мен келбесем, сен таарынып калбайсыңбы? Туулган күнүң менен. Рахмат. Бүгүн менин туулган күнүм. Сен да түндө түшүмө кирдиң. Түндө таң супасаларда сен ойлодум эле. Ошондой таң атар алдында кирдиң. Мен эмне ойлодуң эле? Жалгыз болсоң, ойлойсуң да, сага ушуларды айтайын деп, көп сөздөрдү камдап алгам. Ошолорду ойлоп жатып. Эмне деген сөз эле? Мүрзөнүн топурагы кыймылдап кеткендей сезилди. Же бейит үстүндөгү кучак-кучак гүлдөрдү таңдын жели ойготуп жатабы? Айтор кыймылдагандай болду. Сен айткандай, сүйүү философиясы болчу. Сүйүү философиясы? Ооба. Аны качан айтасың? Азыр айтпайсыңбы? Азыр айта албайм. Анан качан айтасың? Анын кереги деле жок окшойт. А бирок айткым келсе, мен сага барганда, же сен мага келгенде. Мен келбедимби? Жок. Сен мага келген жоксуң. Бейитиме келдиң. Андай эмес. Мен сага келдим. Келгениңе рахмат, Чыңгыз. Аны жайчылыкта, сенин көңүлүң ачык кезде шашпай айтам. Азыр болсо мен сага бара албайм. Сен мага келе албайсың. Сен күлгөн кезде, сен мага эркелеген кезде мен кубанып, менин жүзүмө эндиктей нур балкып чыкчу эмес беле? Ошондо айтам. Азыр үйүмө бар. Алган жардын ысыгы менен, арчы отундун чогу бир да, сүйгөн адамыңдын жарыгы менен, жайкы күндүн нуру бир. Мен сени сүйгөм. Азыр да сүйөм. Түбөлүк сүйөм. Билем. Мен дагы. Чын сүйүүсүн жашырган адам өзүн өзү өлтүргөн менен барабар. Өз сүйүүсүнө жетип туруп, жетпей койгон адам өзүн да, сүйгөнүн да жок кылган менен барабар иш кылган болуп саналат. Чыңгыз ага түшүнбөй калды окшойт. Гүл баскан бейитти бир жалоорой карап алды. Башкача ойлогу, Чыңгыз. Сүйүүнүн боору кара таштан, алдамчынын акылынан жаралган деген сөз бар. Ошол үчүн ургачынын чырагы 40, амалы 1000 деп айтылат. Менде чыракта, амал да жок болгон.
Болсо сүйүүдө болгондур, тагдырда болгондур. Сен экөөбүздө эмне айып? Бири-бирибизди жакшы көргөнүбүз үчүн, бири-бирибизди өлүмдөн башканын алы жетпегендей бир эле сүйгөнүбүз үчүн күнөөлүүбүзбү? Ооба, сенде күнөө жок бүбү. Сенде да күнөө жок. Биз тагдырдын тилин алып жашадык. Өзүң айткандай, төгүлгөн арак кайра куюлбайт. Эстедиңби? Эстедим. Сагындыңбы? Сагындым. Бейиттен үн чыкпай калды. Чыңгыз да сүйлөй албай турду. Кычыраган кыш маалында мөмөлөгөн күз сенин жамалыңдан, бассаң турсаң ар дайым ай нуру төгүлүп турган жибек тал боюңдан көрүнүп турчу эле. Мен ушуну сагындым. Күндү жылмайткан жаз сенин көздөрүңдөн күздүн акыркы күндөрүндө да тоо гүлүндөй бажырайып турчу эле. Мен ушуну сагындым. Кардай аппак этиңе, кандан кызыл көйнөк кийип, кыргыз бийин бийлөөчү эмес белең. Мен ушуну сагындым. Мен өзүңдү сагындым. Мен дагы сени сагындым. Анан эмне? Тартынбай баарын айта бер. Бул жердегилер азыр уктап жатышат. Анын үстүнө бул жердегилер ушак сөз сүйлөшпөйт, калп айтышпайт. Ошондойбу? Ошондой. Анткени бул жердегилердин бүт бардыгы сүйүүгө жеткен, бакытты көргөн адамдар. Жакшы тура, бейишке чыккандар деп айтчу эле. Жок, ал бейиш бул жерде эмес. Сүйлөй бер. Чыңгыз томсоруп турган, жандана түштү. Бүгүн Бөбүсаранын туулган күнү эмеспи? Көкүрөктү болгонун айта берейин, сырдашып алалы, деди. Ленинграддагы алгачкы махабат түнү эсиме түшүп жатат. Ошондо ошол алгачкы махабат дейсиңби? Айта бер. Каютада калганбыз. Эл көп. Биз болсо өтө кеч келдик. Анан ушул кез болсо керек эле. Айтор таң жаңыдан ата баштаган. Мен сени сен айткан жерден күтүп тургам. Бир кезде сен көрүндүң. Мойнуңа салып алчу кызыл жоолугуңду колуңа кармап алыпсың. Ал мага ушул Нева таңында күн чыгар жактан жалбырттай калып бийлеген назик жалын сымал туюлду. Түндү күйгүзүп, күндөн мурун күлүмсүрөп атар ак таңды Кудай бизге берсе экен, Кудай бизге ошол таңдын жарыгына кошуп, сүйүүгө кошуп бакыт берсе экен деп чыгышты карап сыйындым. Сыйындым да жарадар аркары өңдөнүп, сенин жолуңду карап, сенин бактылуу болушуңду тилеп, тешилер кезине жетип калган көзүмө жаш алып, карегимди карагат кылып калч-калч этип калтырап да, жалдырап да турдум. Мен сага ушинтип жолуккам. Эмнегедир сен кеткенден бери ушуларды эстей берчү болдум. Бейиттен үн чыккан жок. Чыңгыз кыйлага турду. Анан эми кете берсем болот деп эки жагын каранды. Кечинде келесиңби? Бөбүсара кайра сүйлөй баштады. Үнү мурункудай эмес. Ишеним, шаң, чечкиндүүлүк жана жалоору жок. Сураныч, капалык, таарыныч сезилет. Бул анын адаты. Адаты да болду. Ооругандан берки кыял мүнөзү. Чыңгыз кетер менен жылдызы өчүп, күнү батат. Мындан кийин аны көрбөй калчудай болуп,
Эми ким менен сүйлөшөм, кимге эркелеп, кимге сырымды айтып, жарпымды кантип жазам деп бушайман боло берчү. Азырда ошенткени турат го. Келем Бүбүсара, келем. Кантип келбей коеюн? Жакшы бар анда. Жакшы тур. Өзүңдү бекем карма. Бейитке мусапыр адамдай муң чача жалдырай карады. Бүбүсарадан сөз болгон жок. Демейде мындай коштошоор сөз айтылганда алчын кыздын алдына ак көпөлөк өңдөнүп тура калчуда ак жибектей билегин анын мойнуна арта сала көзүн жумуп өп койчу деп эрке кыздай эркелеп калчу эле. Чыңгыз ошол сөздү, ошол эркелик кылыкты жаш баланын кыялын эстей калды. Анысы азыр анткен жок. Ошентет деген, ошентсе экен деп күйүттөн күйгөн от болуп күткөн. Башка чапкан баладай шагы сынып, апасынын бейит башында турган жылаңач жетимдей жылан кармап, томсоруп турду. Анан дене бою өзүнөн өзү балкып, эриндерине баягы ар дайыма боло жүрчү жагымдуу да, кумардуу да жылуулук пайда болду. Чыдабай кеттиби, айтор, бир ырахат бу дүйнөдө бар туруп, бул дүйнөдөн махабат кумары менен кайып болуп кетчү кайталанган сайын кайрада бир жолу эмес кайра эстен тандыра кайталана берсе экен, Бүбүсараны бал кылып соруп, бал кылып чутуп жиберер кумардын өртүнө түшсөм экен деген эңсөө менен эриндерин жалагансып алды. Бозоргон мүрзө жер бетине чыккан чыйкандай болуп көз тешет да үндебейт. Бейит башынан узай берди эле. Эч бир адам сени мендей сүйө албайт. Сени мага чейин жакшы көрүп сүйгөндөр болсо, алардын бири да сени мендей, жалгыз мендей сүйгөн эмес. Сени мындан ары да эч ким эч качан мендей сүйө албайт деген өктөмүн чыкты. Ал башка чапкандай артына бурулду. Бейит үстүндөгү гүлдөр аны жылуу жылмая карап, ажал бырактары болсо кол булгалап турушкан экен. Ичинен кубанып алды.